Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун каржылоону, корунун эксплуатациялоону жана тейлөөнү тактаган макулдашууга 3 тарап кол койду. Бул темир жол тутуму регионалдык транспорттук коридорлорду жакшыртууга чоң роль ойноп, Түштүк Чыгыш Азия жана Европа базарына жеңил жетүүгө жол бермекчи. Азыр Кытайды Батыш менен Орусияны айланып байланыштыра турган альтернативдүү маршруттардын мааниси артууда. Бул тема Бишкекте өтүп жаткан КАМКА регионалдык форумунда да талкууланууда. Жолдор ачылса Борбор Азия регионуна, анын ичинде Кыргызстанга өнүгүүгө таптакыр башкача күчтүү драйвер боло алат деп айтса болот. Southern seas to India and all Southeast Asia. Бейжинде 3 өлкө өкүлдөрү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун биргелешип куруу жөнүндө макулдашууга кол койду. Кыргыз өкмөтү иш жүзүндө долбоорду каржылоо, куруу, эксплуатациялоо жана тейлөө шарттары чечилгенин билдирди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралы бул Кытай темир жолдорун Өзбекстан жана андан ары Афганистан, Иран, Турция аркылуу Европа темир жолдор тутуму менен байланыштыруу үчүн түзүлгөн долбоор. Бул темир жол Кытайдын Кашкар шаарынан башталып, Кыргызстан боюнча 2 маршрут сунушталган. Түндүк маршруту Торугарт, Фергана тоо системасында жайгашкан Арпа өрөөнү жана Кара суу аркылуу Өзбекстандын Андижан шаарына жетет. Ал эми түштүк маршруту Эркештам, Сарыташ жана Ош аркылуу Өзбекстандын аймагына кирет. Бирок түндүк маршруту Кытай өкмөтү тарабынан четке кагылган. Темир жолдун узундугу Кыргызстанда 268 километрди түзөт. Ал эми Кытайдагы узундугу 165 километр. Бул жол Кытай үчүн азыркы транспорттук коридорлорду 900 километрге кыскартып, Борбор Азия мамлекеттери үчүн деңизге ыңгайлуу чыгуу жолдорун ачмакчы. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Кыргызстан бул жолдон транзит үчүн жылына 200 миллион доллардай киреше алат. Ал эми Кыргызстандын аймагындагы темир жол үчүн кетүүчү чыгымдар башында 1 миллиард 340 миллион долларга бааланса, азыркы күндө бул көрсөткүч 5 миллиард доллар деп болжонууда. Бул чыгашаны Кытай тарап жабат деп күтүлгөн. Айтылгандай, азыр Кытайды Батыш менен Орусияны айланып байланыштыра турган альтернативдүү маршруттардын мааниси артууда. Батыш транспорт тармагындагы биргелешкен долбоорлорду, анын ичинде Транскаспий эл аралык транспорттук маршруттун колдоо ниети билдирип келет. Борбор Азия стратегиялык жактан Азиянын өнүгүп келе жаткан экономикаларын Европанын калыптанган рыноктор менен байланыштырган көпүрө ролун ойнойт. Андыктан Борбор Азиянын чыгыш-батыш жеткирүү чынжырчасынын ажырагыс бөлүгү болуусуна мүмкүндүк берген инфраструктураны өнүктүрүүгө кызыгуу өсүүдө. Кытай Борбордук Азиянын транспорттук инфраструктурасына олуттуу инвестицияларды жумшоодо. 2023 жылдын май айында президент Ши Цзиньпин бул аймакта ишке ашырыла турган дымактуу пландарын жарыялап, анын жалпы суммасы 3 миллиард 800 миллион АКШ доллары деп белгиленген. Belt and Road же бир алкак бир жол демилгесинин алкагында Кытайдын демилгеси жана каржысы менен учурда Борбор Азияда 261 долбоор ишке ашууда. Ага жогоруда айтылган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу дагы кирет. Буга катар эле Европа биримдиги Батыш менен Борбор Азиянын ортосунда туруктуу транспорттук байланыштарды түзүү максатында глобалдык дарбаза демилгесин алып чыккан. Евробиримдиктин бул демилгесинин негизги компоненти болуп Борбор Азия жана Кавказды Европа менен байланыштырган мультимодалдык соода жана транспорт тармагы болгон Транскаспий эл аралык транспорттук маршруту саналат. Бул Россиянын кургактык жолдоруна стратегиялык альтернатива катары кызмат кылат жана геосаясий кырдаалдан улам азыр анын мааниси артууда. Аны менен катар Батыш үчүн бул Борбор Азияда Кытайдын таасирин чекте кармап турууга багытталган альтернативалык багыт. Бул соода коридору Азия менен Европанын ортосундагы соода жолдорун диверсификациялоодо чечүүчү ролду ойнойт. Айтмакчы, бүгүн Бишкекте башталган КАМКА регионалдык форумунда дал ушу Транскаспий инфраструктура долбоорунун мааниси жана ишке ашуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланат. КАМКА регионалдык форуму бул КАМКА чөлкөмүн камтыган саясий эмес платформа. Форум аймактын экономикалык жана социалдык өнүгүүсүн илгерилетүүгө багытталган регионалдык талкууларды жүргүзүү үчүн түзүлгөн. КАМКА Түштүк Кавказдан Монголияга чейинки аймактагы 10 өлкөнүн кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоого бириктирген алгачкы жана жалгыз аянтча. Бишкекте өтүп жаткан 2 күндүк форумдун темасы КАМКАнын алдыга карай жолу, инновациялар жана аймактын байланыштарын чыңдоо аркылуу өнүгүү деп аталат. Форумга дүйнө жүзү боюнча 70тен ашуун жогорку деңгээлдеги спикерлер катышууда. 20дан ашуун өлкөдөн 250ден ашык катышуучу келген. Форумдун жүрүшүндө аймактар аралык соода, транспорт жана транзит, аймактык бизнес жана инвестициялар, экономикалык өнүгүү, ишкердик, инновация жана билим берүү темалары талкууланууда.
Саламатсыздарбы, биз бүгүн америкалык эксперт жоготулган агартуу Борбор Азиянын алтын доору араб басып алууларынан Тамерланга чейин китебинин автору Фредерик Стар менен бүгүн маектешебиз. Доктор Фредерик Стар америкалык тарыхчы. Ал Борбор Азиянын тарыхын терең изилдеп, жоготулган агартуу Борбор Азиянын алтын доору китебин жазган. Автор тарыхта Борбор Азия, Ауганстан, Кавказ жана Монголия чөлкөмү жибек жолу аркылуу соода-экономикалык тыгыз байланышта болгонун, бирок араб басып алууларынан тартып, орустардын таасири астында байланыш басаңдап, бул өлкөлөр арасындагы карым-катнаш оорлоп кеткенин жазып, азыр аны кайтарууга мүмкүнчүлүк бар экенине ишенет. Mr. Star, first of all, thank you for the interview. And I think first I will Сиз өз китебиңизде Борбор Азиянын өнүккөн убагында анын себеби катары илим билимди көрсөтүп келгенсиз. Ал эми азыркы күндө ала турган болсок, региондогу илим билимдин абалы кандай жана азыркы күндө Борбор Азиянын өнүгүүсүнө кандай таасир тийгизе алат деп ойлойсуз? And how can it help to the Central Asia to find his place in the world, in the growing world? Well, my book on Lost Enlightenment, which was, by the way, translated into Kyrgyz by my good friend Beshin Aliyev. He's a real talent, and by the way, he has written a very... Баса жоготулган агартуу китебимди кыргызчага жакын досум Алмаз Бейшеналиев которгон. Ал чынында таланттуу адам. Ал 1916 жылдагы окуялар тууралуу да абдан маанилүү китеп жазган. Жакында кыргыз тилинде чыгат деп ишенем. Менин китебимде болсо Борбор Азиянын алтын доор жөнүндө сөз болот. Бул өзүнчө шаар же өлкө эмес, бүтүндөй аймак ушундай ийгиликке жетип, дүйнөлүк масштабта укмуштуудай доор болгон. Ал мезгилде Борбор Азия дүйнөлүк лидер болуп турган. Central Asia was the world leader for this period. And the question you're asking, and it's the right question, what can you do now to recreate that leadership role? I think the first thing and the last thing is education. Education is Жана сиз берген бул жөндүү суроо. Ошол лидерлик ролду кайра жаратуу үчүн азыр эмне кылса болот? Эң биринчиси жана эң негизгиси билим деп ойлойм. Билим бул ачкыч. Бирок андан ары бул Кыргызстанда, Өзбекстанда же Тажикстанда гана боло турган нерсе эмес. Бул жалпы региондун деңгээлинде болушу керек. 2 жыл мурун Чолпон Атада кыргыз президенти жыйын өткөргөн. Бул абдан маанилүү жолугушуу болду. Анда 23 багыт аныкталып, анда бардык өлкөлөрдүн президенттери биргелешип иштөөгө, аракеттерди координациялоого жана кызматташууга макулдашкан. Ал эми бул ийгиликтин ачкычы, регион катары өнүгүүгө негизги пункт аймак катары кызматташуу. Муну жалгыз Кыргызстан жасай албайт. Муну жалгыз Түркмөнстан же Өзбекстан жасай албайт. Бул командалык ишти жана координацияны талап кылат. Чын айтсам, бул башталышы гана. Бирок менин оюмча, бул келечек. Эгерде Борбор Азия күчтөрдү бириктирип, чогуу аракет кылса, дагы бир алтын доор келет. Teamwork and coordination. And that, frankly, is only beginning. Only beginning. But I think it is the future. And if Central Asia does that, link arms, work together, there'll be another golden age. About like a coordination, all the analysts and like a political observers who is researching. Борбор Азияны изилдеген аналитиктер, саясий байкоочулар бул регионда Европа биримдиги сыяктуу уюм түзүүсү керек деп эсептейт. But you know that Or ASEAN or the Nordic Council, there are many models. yeah, there's a many models, but Central Asia is the Бирок Борбор Азия дүйнөдөгү өзүнүн аймактык институту жок, жалгыз аймак. region-wide institutions. Only one. we know that countries of European Union, most of them are democratic, but Бирок демократиянын жоктугу, экономикалык көрсөткүчтөр ар кандай болуп турганда, мындай биримдик куруу канчалык мүмкүн? and how can they create a balanced union between the countries? Because How can you do it? yeah, how can we do it? First, it's entirely possible. And the key is exactly Биринчиден аймактык биримдик куруу толук мүмкүн. Ал эми мунун ачкычы Чолпон Атада болгон окуя десек болот.
президенттер жолугушуусу керек. Бирок андан кийин тышкы иштер министрлери, саламаттык сактоо министрлери, билим берүү министрлери жолугушуу зарыл. Бирок өкмөттүк жолугушуулардан сырткары аймактык жаңылыктар жана маалыматтардын платформасы керек. Бул жерде жакшы нерсе бар. Бишкекте италиялык жаран тарабынан чыгарылган эски гезит Times of Central Asia эсиңиздеби? Ошол нерсе кайра түзүлдү. Эми интернетке кирсең, Times of Central Asia гезитин көрүп 5 тилде окуй аласың. Бул жаңы жана абдан маанилүү көрүнүш. Акыры бизде аймактык жаңылыктарды чогуу чагылдырган медиа бар. Демек, ийгиликтин жолу сүйлөшүү эмес, иш кылуу. Спорт ишмерлери жолугуп, мугалимдер жолугуп, колледждер, университеттер, мектеп мугалимдери жолугуп турушу керек. Бул процесс башталгандан кийин ал уюмдун суроолоруна өз алдынча жооп табат. Бул абдан тез болот. So, the way to do it is to do it. Not to talk about it, do it. Get the sports people should meet, the educators should meet, the colleges, the universities, the school teachers should meet. Once this begins, this process begins, it will find its answers on how to organize it. It'll happen very quickly. But the key is meeting, contact. And to create institutions. Негизги нерсе жолугушуулар, байланыштар жана институттарды куруу. Эми биз чынчыл болушубуз керек. Эмне үчүн бул нерсе буга чейин ишке ашкан жок? Эмне үчүн Борбор Азия дүйнөдөгү өзүнүн аймактык институттары жок, жалгыз аймак бойдон калууда? Бул Москванын кысымы десек болот. Кызыктуу нерсе, бул аймакта 1990-жылдары сиздерде Борбор Азия экономикалык биримдиги болгон. Бул биримдик иштеп турганда Бишкекке келгеним эсимде. Ал биримдикте коопсуздук маселелери да камтылган болчу. Ошентип келгенде Бишкекте өзбек аскерлерин көргөнүм эсимде. Мен алардан бул жерде эмне кылып жүрүшкөнүн сурадым. Бул Кыргыз Республикасы да мага кызыктуу болуп, мен аларга жакындап, бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр деп сурадым. Ошондо алар Борбор Азия биримдигинин алкагында деп жооп беришти. Бул абдан ийгиликтүү долбоор болчу. Эл муну унутуп калды. Керек болсо бул тууралуу эч нерсе жазылган эмес. Ал жок болуп кеткендей болду. Бул Москванын кысымы. 1990-жылдары сиздердин Борбор Азия биримдигине эмне болду? Путин мырза байкоочу болууну суранды. Орусия Борбор Азия эмес да. Анда эмне үчүн Бразилияны байкоочу кылбайт? Бирок президенттер Акаев, Назарбаев, Каримов жана башкалар баш тарта албастыгын айтышып, ал эми Америка, Европа, Япония бул региондун ички жеке иши деп ага байкоочу болууга уруксат беришти. 2 жылдан кийин Орусия азыр мүчө болууну каалап жатканын айтты. Алар кайрадан эле жок деп айта алышкан жок. Mr. Putin asked to be an observer. It's not, Russia isn't Central Asia. Why, maybe Brazil should be an observer, but he asked to be an observer. And the members, President Akayev, President Nazarbayev, Karimov, and so on, they said, well, we can't say no. Андан 2 жылдан кийин аны жаап Орусия көзөмөлдөгөн Евразиялык экономикалык биримдикти түздү. Башкача айтканда сиздерде институт болгон. Бул ийгиликтүү болуп, бирок түндүктөгү чоң кошунаң тарабынан талкаланган. Бирок азыр андай болбойт, заман өзгөрдү. Россиянын өз көйгөйлөрү бар. Эгер биримдик түзүүгө дагы бир жолу аракет болсо, анда ал жоюлбайт. Ошентип азыркы учур бул аракетке өтүүгө туура келген убак болуп саналат. It's a different time. Russia has its own problems, which will not disappear. So this is the moment to act. Борбор Азия дайыма эле тышкы күчтөрдүн кызыкчылыгы алдында болуп келген, бирок айрыкча Украинадагы согуш башталгандан бери бул кызыкчылыктар башка деңгээлге өттү десек болот. Айрыкча Кытайдын өсүп аткан кызыкчылыктары, Орусиянын регионду кармап туруу аракети. Ушундай шарттарда регион тең салмактуу тышкы жана ички саясатын кандай жүргүзө алат деп ойлойсуз? Yeah, that's true. That's true. But frankly, this isn't the end of the story. On the contrary, the meeting at Cholpan Ata and other meetings at the presidential level show that it is quite possible to link arms. Тышкы күчтөрдүн аймактагы кызыкчылыктары болгону бул албетте чын. Бирок чын айтсам, бул окуянын аягы эмес. Тескерисинче Чолпон Атадагы жолугушуу жана башка президенттик деңгээлдеги жолугушуулар күчтөрдү бириктирүүгө толук мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Аны жасоого убакыт келип жетти. Аймактык институттарсыз сырткы күчтөр бөлүп, жарылып, басып алуу же болбосо башкаруу аракетин жасашат. Алар бир өлкөнү экинчи өлкөгө каршы коюп, ошону менен контролдоону жүргүзүшөт.
Эгер биригүү болсо бул оюндар токтойт. Ошондо регион өз алдынча күч болуп, ал күчтөнүп тез өнүгөт. Караңызчы, эгерде сиз инвестор же турист болсоңуз, анда Кыргыз Республикасына гана саякаттагыңыз келеби? Же тоого барып, андан Тажикстанга же башка жака баргыңыз келеби? Азырынча аймактык туристтик виза да жок. Эгер сиз инвестор болсоңуз, жана бул жерде Бишкекте бир нерсе кылгыңыз келсе, бул эң сонун. Бирок Бишкекте, Ашхабадта, Астанада жана башкача айтканда күчтөрдү бириктирүү менен сиз инвестиция катарында, туристтик багат катарында ар бир өлкөгө караганда алда жагымдуу болосуз. Бул өнүгүүгө алып келет. Ал эми өнүгүү баардык тармактарда, анын ичинде билим берүү, маданият жана башка ошол сыяктуу жакшы өзгөрүүлөргө алып келет. By linking arms, you will become much more attractive as an investment, as a tourist destination, than you are individually. So that will produce development. And development will produce change, positive change in every area, including education, culture, you name it. You focus on what's going on in Moscow, what's going on in Beijing and Washington and Brussels. And the real question is what's going on here. Карап көрсөк, региондогу мамлекеттер Москвада, Пекинде, Вашингтондо жана Брюсселде болуп жаткан окуяларга көңүл буруп жатканы абдан түшүнүктүү. Бирок негизги суроо бул жерде эмне болуп жатат? Регион бирге алса дүйнө өзгөрөт. Сырткы күчтөрдүн баары бул аймак дүйнөлүк аймак экенин, бөлүп башкар деген оюндар болбой турганын түшүнгөндөн кийин тышкы күчтөр силерге болгон мамилени өзгөртөт. Москвага, Пекинге, Брюссельге, Вашингтонго жана башкаларга гана көңүл бургандын ордуна региондун ичине көңүл буруу керек жана бул мамилелерди түзүү керек. You did it in the 90s. You know, the Central Asia Economic Union was a success. Well, this is the time to rebuild it, start it again, and develop institutions. And by the way, definitely it's time to add Azerbaijan. Борбор Азия муну 90-жылдары жасаган. Борбор Азия экономикалык биримдиги ийгиликтүү ишке ашкан. Эми аны кайра курууга, кайра баштоого жана институттарды өнүктүрүүгө мезгил келди. Айтмакчы, Азербайжанды да кошууга убакыт жетти. Президенттердин баары Азербайжандын бул биримдикке кирүүсүн каалайт, бул уюмду бекемдейт. Анан кийинчерээк Грузия менен Арменияны кошсо болот. Балким бир нече жылдан кийин, балким 5-10 жылдан кийин эволюция ийгиликтүү болсо, Монголияны кошууга болот. Ким билет, сиздер Бишкек менен Улан-Батырдын ортосунда түз аба каттамдарыңар бар. Бүгүн эмес, келечекте качандыр бир убакта жада калса Ооганстанды да кошууга болот. Мен айтайын деген, бул жалпы өзгөчөлүктөргө ээ, абдан бекем фундаменти бар маданий. Сизде чогуу иштөөгө жана өнүгүүгө негиздер бар. Эми бул пайдубал же структура куруу керек. A cultural zone with common features, a very strong basis. You have the basis. Now you've built the fundament, the foundation. Now you have to build the structure. Регионалдык долбоорлорго келсек, акыркы жылдары көп талкууланган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул долбоор Борбор Азияны экономикалык, саясий жактан кандай өзгөртө алат деп ойлойсуз? Well, let's see if they build it. I think it's going to happen now, and I think Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жөнүндө айтсам, анын регионго тийгизген таасири позитивдүү болот деп ойлойм. Анткени чыгыш менен батыштын ортосундагы байланыштар ансыз да бат өнүгүүдө жана мындан ары да өнүгө берет деп толук ишеним менен айта алам. Бирок андан сырткары дагы бир маанилүү нерсе, бул баардык өлкөлөр толугу менен деңизге чыгуусу жок болгон. Мындайча айтканда, landlocked болгон өлкөлөр. Советтер Союзу жана Орус империясы убагында баардык деңизге алып баруучу жолдор түндүк аркылуу болчу. Бирок Союз кулагандан кийин регион эшигин батыш жана чыгышка ачалды. Бирок негизгиси деп эсептелген эшик дагы деле болсо жабык калууда. Бул түштүк болгон эшик. Индия дүйнөдөгү эң бат өнүгүп келаткан экономика, бирок региондун ал өлкө менен байланышы жок. Бирок мен келе жаткан 5 жыл ичинде Түштүк деңизине, ошону менен кош эле жалпы Түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнө жол ачылат деп ишенем. Эгер бул жолдор ачылса, Борбор Азия регионуна, анын ичинде Кыргызстанга өнүгүүгө таптакыр башкача күчтүү драйвер боло алат деп айтса болот. To the southern seas, to India and all Southeast Asia. That will be an enormous boost to all Central Asia, including the Kyrgyz Republic. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөлүк жана аймактык тренд, тенденцияларга биз менен чогуу көз салыңыз. Ишиңизге ийгилик.